мектепте окуп жүргөн мезгилдерде жакшы күндөрүң болот, мындай майрамдар болот го, өзү ушул классы бүткөндө ошондо баарынын ата-энеси барат, апасы барат, ошондо менин атам эле барат. Мындай жана жакын туугандарым барат, ошондо апам жоктугу сезилет да. Апам ошол жакта бизди жакшы жүрсүн, жакшы окусун дегенге байланыштуу мен мектепте да жакшы окуп бүтүрдүм. Мен апам менен сыйныптанам, апамды жакшы көрөм. Расмий эмес маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө жумушсуздуктун айынан чет жактарда эмгектенип жүргөн мигранттардын саны 1 миллионго жетет. Соңку жылдары алардын теңин кыздар, аялдар түзүп калды. Миграцияда көп жылдан бери эмгектенип жүргөн энелердин катарын Даанахан Козубаева да толуктайт. Ал 46 жашта, жогорку билимдүү, Орусиянын Москва шаарында 14 жылдан бери эмгектенип жүрөт. Мен Москва шаарына 2006 жылы февраль айында келгенмин. Мен Москвага келгенче мектепте иштешимин. Ошол мектептеги маянанын аздыгы. Келгендеги максатым ошол балдарыма жакшы турмуштар тартууласам деген. Анан кийин үй курсам, жакшы жашасак деген максатта келгенмин. Биринчи эле ошол кыйынчылыктар мен балдарымды таштап келип ошолорго болгон кусалык өтө күчтүү болгон. Ата-энемди сагынып, эли жеримди сагынып, анан кийин ошол мезгилде телефон ар бир адамда болгон эмес. Телефондо сүйлөшкөндө аларды сагынып үндөрүн укканда эл ачуумун. Анан кийин Москвадагы кыйынчылык бул ал өзүнчө болгон. Баягы квартираларда 15-20 адам жашап, андай жерге көнгөн эмеспиз. Келгенде ошондо кыйынчылыктар, документтердин ошол документибиз таза болсо деле жолдогу баягындай милициялар бизди текшерип, биз ошол мезгилде өзүбүздүн укугубузду жакшы коргой алган эмеспиз да. Биринчи ишим ошол фитнес клубтон башталды. Ошол жерде 2 түнү менен иштешимин. 2 түн иштеп, 2 түн дем алчумун. Андан кийин ошол бир эженин жардамы менен энергетика министрлигинде ошонун ашканасында поварга жардамчы болуп иштедим. Андан кийин жолдошум келди. Жолдошум келгенден кийин экөөбүз бир жерге иштейли деп, ошол бир жерден иш таап, ошол жерде иштеп калдык. Ал жерде биз суткалап иштечүбүз. Ошол жерден бизге жай беришти жашаганга. Ошонун ичинде жашап, ошонун ичинде иштечүбүз. Каарманыбыз үй бүлөлүү, 2 баланын энеси. Уулу Кыргызстанда жогорку билимге ээ болуп, учурда Орусияда апасынын жанында иштеп жүрөт. Кызы Нурайым студент. Атасы менен чогуу Кадамжай районунун Окуна айылында жашайт. Нурайым 2,5 жашар кезинде эле апасы миграцияга жөнөп кеткен. Менин апам, мен 2,5 жашымдан бери Москвада жүрөт. Ошол жакта иштеп, байкем экөөбүз багып жүрөт. Апам ошол кеткенде мен этажда жашоочумун, Кадамжай шаарында. Ошол жакта жашаган атам менен калгам. Кеткен күндө соседтердин үйүнө кирип, ошол апамды издеп, ошол жерде ыйлап, куса болуп жүргөн экем. Андан кийин атам мени 1-2 ай карагандан кийин тайнем колуна таштап, атам дагы кеткен Москвага. Апамдын алыста жүргөндүгү көп эле учурда билинет. Мисалы, тамак жасаганда, мындай сырт ашкым келгенде, мектепте окуп жүргөн мезгилдерде жакшы күндөрүң болот, мындай майрамдар болот го, өзү ушул классы бүткөндө ошондо баарынын ата-энеси барат, апасы барат, ошондо менин атам эле барат. Мындай жана жакын туугандарым барат, ошондо апам жоктугу мындай сезилет да.
Kandayсыңар анан кийин? Күн жакшы элеби? Түшүрдүңөрбү? Ал мезгилде телефонумда мындай жөнөкөй эле үн уксам, азыр болсо 3-4 жылдан бери WhatsApp жана башкалар бар, ошол жерден видео бири-бирибиз көрүп сүйлөшөбүз. Апам ошол жакта бизди жакшы жүрсүн, жакшы окусун дегенге байланыштуу. Мен мектепте да жакшы окуп бүтүрдүм. 9-класстан коллежге кеттим, ошол жакта да 1-курсту жакшы аяктадым. Азыр 2-курста староста болуп шайлангам, азыр староста болом. Кагада. Качан келейин дейсиздер? Кыргызстанга келейин дейсиңерби? Мен апам миграцияда жүрүп, бир эле бизди ушул үй бүлөбүздү мындай бакпай, башка Киров айымдар коому деген коомдун жетекчиси болуп, төрайымы болуп, ошентип азыр ушул айылдагы больницанын отоплениясын оңдотуп беришти, ошолор акча топтоп. Азыр дагы эле ошол коомдо, ошол Окуна айылындагы мындай жетишпеген үй бүлөгө, мындай шарты жок үй бүлөгө акча топтоп жардам берип жүрүшөт. Салыжан Пырханов Козубаеванын жолдошу, кесиби боюнча мугалим. Учурда Окуна гимназия мектебинде орус тилинен сабак берет. Алда бир кездери жубайы менен чогуу мигрант болгон. Учурда миграцияда жүргөн жубайына ар тараптан колдоо көрсөтүп, жада калса анын бүгүнкү ийгиликтери менен сыймыктанаарын айтат. Аялым экөөбүз биринчи Россияга 2006 барганбыз. Ошондон бери аялым ошол жакта иштейт. Мен 2016 келгем, 10 жыл иштедим. Барганда кыйынчылык болбой койгон жок, кыйынчылыктар болду. Бир ишканага экөөбүз киргенбиз, ошол жерде биз жетекчилерге жактыкпы, ошондон бери бизди кое берген жок. Кийин аялым да ошол жерде иштеп жүрөт, азыр улантып жүрөт. Азыркыга чейин ошол мамилебиз бар ошол жетекчилер менен. Алар бизди дагы сүйүндүрүп, грамоталар берген ишканадан. Эми аялым ал жакта, мен бул жакта кыйын, бир жагдан кыйын. Эмне айла жок да, азыр заман ушуну талап кылып атат. Азыр көпчүлүк үй бүлөдө ошондой. Биз эле эмес да. Ошого карабастан эми балдарыбызды окутайлы дейбиз. Жакшы кесип алсын, келечектер кең болсун дейбиз. Ушу Кыргызстаныбыз аз-маз эми кыйналып турат, бирок Кыргызстандын келечеги кең. Кыргызстан өнүгөт, өсөт. Ошо өнүккөн өскөн мамлекетте ошо керектүү кесиптер керек. Ошо балдарыбыз окуш керек. Тапкан акчаларды мына үй салдык. Ошол убакта балдарым жашында той өткөрдүк. Чоң той кылдык. Баламды окууну бүтүрдү, университет бүттү. Азыр кызым ошол университетте дагы улантып жатат. Ушул жылдын май айында ошо аялым менен бирге ошол Найман кыздары деген тең туштары, окуучулары биригип, ошо Найман кыздары деген фонд ачылган. Фонддун жардамы менен биздин айылда тез жардам берүүчү медициналык пункт ачылды. Ошол пунктта азыр күнү түн иштеп жатышат. Ошондон бери мына өкмөт дагы аларга ыраазычылык кат берди. Эми сыймыктанабыз да ошондой жардам берген үчүн. Коом түзүшүптүр. Найман кыздарынын коому деген. Бул жерде Сабрагайдын кызы баш болуп, булар Россиянын ар кайсы шаарларында жүрөт экен. Ошол бардык эже сиңдилер биригип, акча топтошуп, манабул эмени отопленияны мына ушул Найман кыздарынын фондудан отопление бүттү. Дана Козубаева баштаган Орузбеков айылынын кыз келиндери тарабынан түзүлгөн фонд аймактын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө жана жардамга муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам берип келет. Бул эме эмес, азыр ушул элибиздин дагы, өзүбүздүн жерибиз үчүн дагы күйгөн кыз да бул. Ашы тапкандардан ушул арткызып, ушул эл үчүн дагы, жер үчүн дагы мына биздин айылдын мына больницасы өтө бир канча жылдан бери жакшы иштебей жатат. Ошону дагы жаңылап, бир жерлерин оңдошко дагы өздөрү фонд түзүшөбү ошол жактан. Өздөрүгө караштуу достору, ошо кыздар, айрыкча кыздар бул мээримдүү болушат экен. Ошолор уюшуп келип ана биздин больницаны да оңдоп беришип атат.
келген жерім, ана күйеу балам екеуі бірге кеттілер да бұлар, семейіне кетіштілер. Ана бірге барышып, бірге көп жыл бірге іштесіп, бірге жүрділер да. Анан енді бұл жерде өзі үй салыш керек, башқа қылыш керек. Анын өзінің мұғалімнің ақшасы мен ана ешқанша нәрсе қыла албайсың мына. Кейбір мысалы мына достар сөйлесіп қалсаң, айтышады да мені бай дешеттер да, себебі мен шонша жыл іштедім, огородың бар, башқаң бар. Мұғалімдік кесікмен ешқашан да бай албайбыз біз. Азырғы да жетпейді. Шул мені мініп жүрген машинемді шул семьялы алып берділер да шулар. Қызым алып берді шул машинені да, мініп жүрген машинемді. Мен мұғалімдік кесікмен қандай болады? Сондықтан қиыншылықтың негізде кетішке тура келді. Апасы көз анам мақұл болдық, дуабызды бердік. Майлы жақсы істеп келгілі дедік. Жақсы істеділер, өте жақсы істеділер. Мектепте оқып жүргенде өте алдыңғы оқушылардан болған. Анан өтелем мындай бір мейірімді, чындықты сүйген, ақиқатшылықты жақсы көрген қыз эле. Оқуыны да ең жақсы бүтті. Институт бүткөндөн кийин дагы өзүбүздүн мектепте. 10 классты бүткөндө эле бул химик, биолог мугалим болуп ушул мектепте кабыл алынган. Ошол иштеп калды да. Онан кийин анан заводчный институт бүттү. Бүткөндөн кийин өзүбүздүн мына мектепте кайтып келип ошол мугалим болуп иштеди да. Энди мугалимдик иштеп жүргөн маалында дагы бул өтө мына өзүнүн коллективи менен окуучуларга болгон мамилеси, элге болгон мамилеси, коңуш колоң менен болгон мамилелери өтө жакшы кыз болуп тарбияланып калды да. Укуктук маалыматынын жоктугу, кара күч жагынан алсыздыгы, каражаттын жетишсиздиги мигрант аялдарды бөтөн жерде ого бетер алсыз, аялуу кылат. Ошон үчүн миграциядагы кыз келиндер, аялдар бири-бирин ар тараптан колдоого аракет кылышат. Көйгөйлөрүн чечүүгө жардамдашып жүрүп, көптөгөн лидер айымдар өсүп чыгат. Миграция кыз келиндердин көп мүмкүнчүлүктөрүн ачты. Социалдык интеграцияны күчөттү. Миграцияда кыздар таянган институттар, диаспора, жердештер тобу, аялдар тобу түзүлдү. Коом ачылды. Ошол 3 айдан бери ушул коомубуз иштеп атат. Биздин коомдо 70ге жакын, 70тен ашык кыздарыбыз бар. Бүт ушул биздин мектептен чыккан, Тишеев орто мектебинен чыккан лидер кыздар. Бул бардык ушул Россиянын ар бир булуң бурчундагы жайланышкан ошол шаардагы ошол биздин мекендеш иштеп жүргөн кыздарыбыз кирет. Ошол кайрымдуулук коомубуздун дагы бир негизги максаттарынын бири ошол биз чет жагада жүрөбүз, көптөгөн мигрант кыздарыбыз бар. Ошол кыздарыбыз иш баягындай жардамга муктаж болуп калышы мүмкүн. Ошолорго акча жагынан жардам берүү, ошолорго иш жагынан жардам берүү, квартира жагынан жардам берүү, ошолордун дагы кандайдыр бир проблемалар болуп калса, ошолорду чечүүгө жардам беребиз. Биздин Орозбек айыл аймагында 13.450 калк жашайт. Ошол тургундардын 2000ге жакыны азыр башка мамлекеттерде мигрант болуп жүрүшөт. Ошолор арасында биздин кыз келиндер, апалар, эжелер да көп. Биринчи апа, эжелер кыздар жөнөгөндө бар эле терс ойда калышат да, улар кетип бартат, балдарын таштап кетишет, балдарга аянычтуу, тайыны тайтак, чоңото-чоңотолор колунда калышат. Бирок аял заты деген, аял зат эне деген үйдө кемчиликтер жетишпеген шарттар үчүн ошол мигранттарга барып, миграция кетип жатышат. Миграция барганда аялдардын эң эле чыдам кайлуулугу өздөрү ушу баласы үчүн, үй бүлөсү үчүн деп аракет менен алар чыдап иштеп келишет. Ошондой миграция кабыл алган аялдар биринчи барганда кыйналышат, себеби тилди билишпейт. Өздөрүнүн кесиптериге дал келбей калышат. Бирок ошого чыдап, балдарым деп, үй бүлөм деп иштеп келген аялдар биздин арабызда өтө көп. Ошолордун бири мына биздин Орозбек айылынын тургуну Козубай Аданагүл канча жыл ал мугалим болуп, педагог болуп иштеп жүрүп, ошол ишин таштап, үй бүлөм деп, балдарым деп Москвага барып иштеп, өзүнүн үй бүлөсү үчүн гана иштебей, балдар үчүн иштеп, жакшынакай үйүнө шарт түзүп бергенден кийин эл үчүн дагы кичине жардам берели деп тааныш кыз келиндер менен биргеликте Окун айымдар аттуу фондун түзүшкөн. Миграция бүгүн гендердик стереотиптерге таасирин тийгизип, аларды өзгөртүп жатат. Аялдар миграцияда жүрүп, үй бүлөдө багуучу болуп калган соң, аялдардын орду үйдө деген салттуу эрежедеги көз караштар, диний түшүнүктөр бүгүн акырындан өзгөрүлө баштады. Буга жараша үй бүлөдө аялдын өзүнүн орду да өзгөрдү. Анткени аял миграцияда жүрүп иштеп,
үй бүлөсүн оор материалдык абалдан чыгара алды. Мындай практикалар коомдо мигрант аялга карата позитивдүү пикирди көбөйтүп, анын кадыр баркын өстүрүүдө.